Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз намазга келип калганбыз. Бул хадис китептердин хадистер ошол бизге намазда ар бир кылган амалыбызга далил болгон маселелерди баяндап берген, биздин өзүбүздүн Ханафи мазхабка ылайык чечмелеп берген хадис китеп болуп эсептелет. Ошондуктан бунун башка хадис китептерден өзгөчөлүгү биздин мазхабты айтат. Жана биз Сахихул Бухари, Сахихи Муслим деген сахих хадис китептерди айтып атпайлыбы? Ал жерде мисалы үчүн көпчүлүк учурда карай турган болсок, ал жерде хадистерди карасаң, Шафии мазхабына же Ханафи эмес биздин башка мазхабтарга далил болгон хадистерди табасың да. А бул хадис китептин өзгөчөлүгү только биздин Имам Азам мазхабына керектүү болгон хадистерди топтоп, жыйнап ушул жерге жазып берген. Демек, bundan биз түшүнөбүз, Ханафи мазхаб деги эле 4 мазхаб, анын ичинде биздин Ханафи мазхабдагы ошол Куран хадиске негизделген жол болуп эсептелет. Ошондуктан мазхаб кармануу бул чыныгы Куран сүннөттү карманып жашоо болуп эсептелет. Биз ошол эле кезде өзүбүз мазхабты карманып жашайбыз. Биздин мазхабыбыз туура, бирок ошол эле кезде башка мазхабтар ката болуш ыктымалы бар, бирок алардын да туура болуп калыш ыктымалы бар дейбиз. Ошон үчүн уламаларда ушундай бир эреже менен жашап келген. Мазхабуна саваб, биздин мазхабыбыз туура жол, Куран сүннөткө түптөлгөн жол. Яхтамилул хата, бирок кээ бир маселелерде аалымдар деле инсан жаңылып калган жерлери болуп, ката болуп калыш ыктымалы бар. Ва мазхабу гайрина, биздин мазхабтан башкалардын жолу ката деген бул туура эмес. Мындай кээ бир маселелерде жаңылыштык болгон жерлери болушу мүмкүн. Мисалы далилдерди кабыл алууда, башкада. Ва бирок яхтамилу саваб, бирок туура болуш ыктымалы бар депчи. Демек, мындайча айтканда биздики туура, бирок ката болуш ыктымалы бар. Башкалардыкы бир аз ката, бирок туура болуп калыш ыктымалы бар дегенде, башка мазхабтардагы түп тамырынан бул исламда жок, бул динде жок, бул адашкан, наузу билла деген сөз айтпайбыз да. Азыркы кезде кээ бир туугандар бар, өзү бир хадисти бир нерсени карманып алат дагы, башкалардын баарын аузу билла, бул деген жок, бул деген шариятта жок, бул деген динде жок деген сыяктуу сөздөрдү айтуу менен жыйынтыгында башка мазхабтардын баарын жокко чыгарат да. Жок, негизгиси биз өзү Ханафи мазхабты карманабыз. Биздин уламалардын келтирген баягы аргументтери, далилдери боюнча биздин мазхаб бардыгынан күчтүү деп ошон үчүн ушул мазхабты карманып келген алым уламалар. Бирок башкалар деле воздухтан келген жер жок. Алардын да мазхабы Куран сүннөткө негизделген. Бирок биздин далилдер күчтүү деп ишенебиз. Түшүндүкпү? Ошондуктан мына бул жерде бүгүнкү сабакта иншалла ташаххуд боюнча аттахият, биз намаз окуганда намазда аттахияту лиллахи вассалавату ваттаййибат, ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракатух, ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху деп туруп аттахиятты окуйбуз. Же болбосо ташаххуд деп коет, аты ташаххуд, же болбосо аттахият. Бул ташаххудтун аталышы шарият китептерде ташаххуду ибн Масуд деп коет. Анткени аттахияттын түрлөрү бар. Башка дагы аттахияттын түрлөрү бар. Биз Ханафи мазхабында окуган аттахият ушу ибн Масудтун аттахияты. Ошон үчүн ташаххуду ибн Масуд, ибн Масудтун ташаххуду деп коет, аттахияты дейт. Неге дегенде ибн Масудтан риваят кылынган. Ибн Масудка пайгамбар үйрөткөн, ибн Масуд жалпы сахабаларга айтып анан таркалган ташаххудту биз окуйбуз, аттахиятты окуйбуз. Ошондуктан биз Ханафи мазхабында окулган аттахият, жана дагы бул жакта имам Термизи, ушу окшогон чоң хадис аалымдар айтат, пайгамбарыбыздан айтылган аттахияттардын ичинен далил жагынан эң күчтүүсү ушул аттахият болуп эсептелет. Ошондуктан башка аттахияттарды окубайбыз, аттахияттын түрлөрү бар. Бирок биз именно ушу биз окуп аткан аттахияттын далили күчтүү болгон үчүн биздин Ханафи мазхабынын аалымдары ушул аттахиятты бизге тандап берген, ошон үчүн ошол аттахиятты окуйбуз. Болбосо аттахияттын башка да түрлөрү бар, биякта келет азыр. Демек, ан Али ибн Абдуррахман ал-Муавии аннаху кал: "Раани Абдуллах ибн Умар ва ана а'бату бил хаса фи салати." Мени бир жолу Азирети Умардын уулу Абдулла көрүп калды дейт. Мен намазда ташты минтип, намазда отуруп алып, мындай таш менен минтип, угрытып, минтип, таш менен ойноп отурат экен да. Фаламан сарафанахани, намаз бүткөндөн кийин Азирет Умардын баласы Абдулла мени тыйды дейт.
пайгамбар кылгандай кылгын деп айтты дейт. Намазда пайгамбар окугандай окугун деп айтты дейт. Мен айттым: "Кайфа кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ясна?" Пайгамбарыбыз намазда кантип кылат эле дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазда отурганда, эгерде намазда отурса, "Вадаа каффаху al-yumna ala fakhizihi al-yusra", оң колун оң сандын үстүнө коёт эле. "Ва qabada asabi'ahu kullaha", манжаларын барын жумуп алат эле. "Ва ашара би usbu'ihi allati talibha", анан о сөөмөй менен ишара кылчу деди. "Ва вадаа каффаху al-yusra ala fakhizihi al-yusra", ал эми сол колу сол сандын үстүндө турчу. Намазда ушундай кыл, намазда таш менен минтип, намазда минтип тиги эмелерди тазалап кетпей, чокуп килемдин бетин тазалап кетпей, пайгамбарыбыз кылгандай кыл деди. Пайгамбарыбыз кантип кылган десе, ошол биякта да хадистерде келет. Намазда аттахият окуганда, аттахияту лиллахи ва салавату ва тайбату, аттахият окуп атканда жана этегинде ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху дегенде ишара би саббаба деп коет. Но саббаба менен, саббаха менен ишара кылуу. Ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде түшүрөбүз. Ошону айтып атат да бул жерде. Азыр бул жакта сүрөтүндө айтат. Пайгамбарыбыз мындай кылган дейт. Но биздин мазхабты ушуну алат да, мунун көп риваяттар бар. Бирок ошол риваяттардын ичинен биздин мазхабта ушул риваяты сахих, күчтүү деп билинет экен да. Ошондуктан аттахият ишара кылганда муну эки колду мындай кылабыз. Эки кол мындай жумулат, но кол болсо мындай келет, мындай турат да. Анан мындай турат экен дагы, ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде түшүрөбүз. Ла илаха дегенде көтөрөбүз, иллаллах дегенде түшүрөбүз. Кол ушумойдон намаз бүткөнгө же ушумойдон калат. Биринчи аттахият окуп баштаганда жазык турат, колубуз жазылып эле турат дагы. Анан аттахият окуп ашхаду ан дегенде мындай кылып бириктиребиз да, мындай кылып туруп ашхаду ан ла илаха иллаллах дейбиз да. Бүткөнчө намаз ушумойдон турат. Кайра колду жазып бербейт деп атат да бул жерде. Ошол пайгамбар алейхиссалату вассаламдан көптөгөн аттахияттын түрлөрү келген. Пайгамбардын ишаранын да түрлөрү, ар кандай түрлөрү бар. Кээ карасаңдар, бирөөлөр колдорун кыймылдап атканы, бирөөлөр башкача кылып атканы. Бирок биздин мазхабта ошол риваяттардын ичинен биздин хадис аалымдарынын, Ханафи мазхабындагы аалымдардын далилин изилдеп келип аныктап келсе, именно азыркы мен көрсөтүп берген сүрөт биздин мазхабта далили эң күчтүү болуп эсептелет. Ошондуктан биз Ханафи мазхабы ошону карманабыз. Эмнеге мазхабтарга бөлүнөт? Эмне үчүн Шафи мазхабы, эмне үчүн Хамбали мазхабы бөлүнөт? Булардын бөлүнүшүнөн максат мусулмандарды бөлүп чыгаруу эмес. Ошол пайгамбарыбыздан келген хадистердин эң сахихи, эң күчтүүсүн кармануунун аркасынан кубалып отуруп ошол мазхабтар келип чыккан да. Ошондуктан биздин мазхабта ошол жанагы азыркы көрсөткөндөй эки колду мындай кылып, бул баш бармак менен ортоң колду мындай кылып турган, сөөмөй менен ишара кылган ушул сүрөттөгү ишара саббаба, ушул риваят эң күчтүү риваят болуп эсептелет деп, ошондуктан биздин мазхабта ошол хадиске амал кылынат. А жана кыймылдаткандар, колун кыймылдат анткен минткендер биздин мазхабтагы аалымдардын иликтөөсү боюнча алар деле пайгамбардан келген хадис бар андай. Бирок ал иликтөөлөргө караганда бул биздин мазхабтагы аалымдар тандап берген жол бул күчтүү болот, далили күчтүү. Ошондуктан биздин уламалар ушуну тандап берген. Кале Ибнул Хумам, Ибн Хумам деген биздин Камал Ибн Хумам деп, бул муфти болгон, мухаккик болгон чоң аалымыбыз биздин Ханафи мазхабта. Ушул аалым айтат да: "Вала шакка анна вад'ал каффи ма qabdil asabi' la yatahaqqaq, fal muradu wad'ul kaffi thumma qabdul asabi' ba'da zalika 'inda al-ishara" дейт да. Демек мындан келип чыгат, башында эле минтип отуруп албайт дейт. Мындан максат башында аттахиятты намазга окуганда колду мындай эле коюп турат. Анан кийин сумма qabdul asabi' ba'da zalika 'inda al-ishara, ишара кылгандан кийин кол ушмойдон калат. Демек аттахиятты окуп баштаганда колду мындай тизенин үстүнө коебуз, жазып эле. Аттахияту лиллахи ва салавату ва тайбату окуп келип, ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде колду жийрийбиз. Эки кол мындай жыйралат, бул болсо мындай келет. Анан мындай турат: ашхаду ан ла илаха иллаллах. Муну эметкенде, муну кол дагы мындай болуп өтө бийик көтөрүлүп кетпесин дейт. Пайгамбар алейхиссаламдын колу мындай бир аз бүгүлүп турган дейт да. Ла илаха иллаллах. Кээ бирлер мындай колу мындай аябай узун да, мындай болуп туруп өйдө көтөрүп, жок өйдө эмес. Ушундай эле пайгамбардын манжасынын башы ийилип турганда, ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде түшүрөбүз. Мына ошол аттахиятта пайгамбарыбыз хадисте айткандай: "Лахи ашадду аля шайтан минал хадид", шайтанды темир менен бир лом менен сокконго эле тете болот деген маанидеги хадис бар. Демек бул шайтанга сокку экен. Анан азыркы илимдин иликтөөлөрүндө бул ушул манжа менен, мунун арабча бир аты саббаба деп коет. Саббаба дейт. Биз баш бармак, сөөмөй дейбиз го. Сөөмөйдү арабтарда саббаба дейт. Саббаба дегенде саббун деген өзү сөгүү, тилдөө.
Неге дегенде сени көрсөтөм. Сени шашпа деп колу менен ушул колу менен кесегендиктен бул колго саббаба деп койгон. Экинчи аталышы бунун саббаха деп коет, мусаббиха деп коет. Тасбих айтуучу кол. Анткени негизинде ушул менен тасбих айтылат. Анткени ушул кол менен оң кол менен мындай жүрөктүн түздөн түз байланышы бар экен дагы. Бизде ата баба кылымдардан бери ушул баягы зикир жолун карманып келген. Зикирчилер көп болгон, көптөгөн аулиялык даражага жеткен зикирлер субханалла ушул кол менен зикир тартып, анан ошол макамга жетет экен. Жада калса, муногул колдун бул Кудай Таалам берген бир өзгөчөлүгү бар экен. Эгерде кимдин ушул колу, ушул манжасы жок болсо, ал адамга зикир тартканда зикир берилбейт, башкача зикирлер берилет экен. Тесме менен зикир тартат да. Зикир тартканда колду минтип тартыш керек. Минтип тартат колдучу. Мына менен сөөмөй менен зикир тартылат. Сөөмөй менен зикир тартса, таквалыкка жакшы болот экен. Баш бармак менен тартса, тетиринче шахват күчөйт дейт экен. Шахват дегени кумар. Кумарың тутуп баштайт экен да. Бул баш бармак менен. Ошондуктан тесмени мындай сөөмөй менен минтип субханалла, субханалла, субханалла деп, анткени буну менен жүрөктүн түздөн түз байланышы болот экен. Ошон үчүн жанагы кээ бир жана зикирчилерге тесме менен зикир тартууга бергенде, эгерде колдун мына оң колдун манжасын алдырып алган же жок болсо, анда ага бул кол менен же сол кол менен тартып бер деп зикир, анда башкача зикирлер берилет экен. Субханалла ушунчалык деңгээлде экен. Ошондуктан азыркы илимдин айтуусу боюнча ошол ла илаха иллаллах деп түшүргөндө ошол баягы жүрөктүн дагы бир мындай биздин орыс тилинде айтканда раскачка алышына, бир раскрутка алышына да бир мындай жүрөк бир обновление болот экен да. Жүрөк кайра күчтүү иштеп баштайт деп кээ бир ошого дагы таасири болот экен. Эми бул себептери болушу мүмкүн, бирок биз пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эң негизгиси сүннөтү деп амал кылабыз. Ошондуктан муногул сөөмөйдү арабтарда бир аты саббаба дейт, анткени сени көрсөтөм, сени шашпа дегендиктен. Экинчи аталышы муну мусаббиха дейт. Мусаббиха деген тасбих айтуучу кол. Башка колдор эмес, именно ушул кол менен тасбих айтат. Субханалла, 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 алхамдулилля, алхамдулилля дегендиктен буну мусаббиха, тасбих айтуучу кол деп айтат да. Демек, ушундай кылды. Ибнул Хумам айтып атат. Демек, мындан максат келип чыкты. Ибн Хумам деген ушул биздин Ханафи мазхабта төөнүн тиги аттын кашкасындай белгилүү болгон чоң аалым. Ушуга окшогон аалымдар анан бизге хадистерди, аяттарды түшүндүрүп бергени менен биз карманып жашайбыз да. Биздин Ханафи мазхабта тиги улуу бир орду бар, улуу бир инсандардан бул киши. Демек, бул киши ошентип айтып атат. Демек, хадисте пайгамбар колун койду дегенде башында мындай эле коет, этек жагында колун жерийт дагы, шаду ла илаха иллаллах деп колун түшүргөн бойдон, ушул бойдон колун жазбайт, ушул бойдон калыш керек намаздын этегине жердеп. Биздин мазхабта кимде ким ишара кыла турган болсо, ушинтип ишара кылсын намазда, аттахиятта, болбосо башкача түр эмес. Анткени неге дегенде ушул түрдөгү риваятты биздин уламалар күчтүү дейт экен да. Ушул хадистин далили күчтүү. Анткени неге дегенде кээ бир амал үчүн кээде 10 чакты хадис бар. 10 чактысында ар башка айтылган риваяттар бар да. Ошолордун ичинен именно кайсынысы күчтүү деп ошол изилдеп келип анан ошого амал кылабыз дейт да алым уламалар. Кийинки хадисте мындай дейт. Ан Уайл ибн Худжрин радияллаху анху анна кол культу мен айттым дейт. La anzurunna ila salati Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kayfa yusalli. Уайл ибн Худжр айтат, мен пайгамбардын бир намазын көрөйүнчү, кантип окуйт экен дедим дейт. Карап турсам пайгамбарыбыз турду дейт. Узун хадис экен. Ошондо айтат, кийин пайгамбарыбыз намаз окуду дагы эмне кылды? Фафтара шарижил ахли юсра, кадимки биз окугандай сол бутуна отурду. Ва вада ядахул юсра ала фахизул юсра, сол колун сол санын үстүнө койду. Ва хадда мирфакахул юмна ала фахизул юмна, алем баягы оң чыканагын оң санынын тушуна койду. Оң санына койду дейт да. Сумма qabada sintayni wa halaqa halqatan. Кийин экөөсүн жумду дагы, бул экөөсү мындай кылып халка кылды дейт, тегерек кылды дейт. Анан деп анан колун көрсөтүп берет экен да. Wa halaqa bishrun al-ibham wal usta, ibham менен устаны мындай төгөрөк кылып, wa ashara bis sababa, анан сабаба менен минтип ишара кылганды көрсөтүп берген деп бул хадисте да келип атат. Кийинки хадисте Абдуллах ибн Зубайр. Бул Абдуллах ибн Зубайр радияллаху анху, бул да улуу сахабанын баласы Абдуллах ибн Зубайр. Айтат: "Кана набий саллаллаху алейхи ва саллям юширу би усбуихи да да'a." Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам дуа кылганда ошол манжасы менен ишара кылат эле. "Вала юхаррикуха", бирок
харакат кыймылдатчу эмес дейт да. Демек ушуга окшогон хадистер имам Насаи риваят кылыптыр, имам Абу Дауд риваят кылыптыр. Демек ошондуктан биздин мазхабта баягы кыймылдатпагандыгыбыздын дагы себеби ошондо болуп атат. Бул жерде да ошол нерсени айтып атат. Кала Алиюн Qari al-Qari fi tazinil ibara деген китебинде ва сахихул мухтар инда жумхур асхабина биздин Ханафи мазхабында эң тандалганы, эң туура деп билингени ушул колду ишара кылуу боюнча. Ан яда каффайхи ала фахизай, эки колду эки санын үстүнө коебуз. Ва инда усули ила калимати таухид, таухид келмесине келгенде ашхаду ан ла илаха иллаллах келмесине келгенде яқидул хинсир вал бинсир, чыпалак менен аты жокту бириктиребиз. Ва юхалликул усвал ифхам, баш бармак менен ортон колду тегерек кылабыз. Ва юширу бил мусаббиха рафиан, анан баягы сөөмөй менен ишара кылат. Ла илаха дегенде көтөрөт дагы, иллаллах дегенде түшүрөт деп мына ушул жерде аалымдарыбыз ушул нерсени айтып атат. Демек ушул хадисти, биз го окуй беребиз, бирок хадисти окуп ага амал кылууда кимдер өзүбүз окуганды, өзүбүз түшүнгөндөй эле амал кылбайбыз. Тетиринче аалым уламалар кандай түшүндүрүп берсе ошого амал кылабыз. Ошон үчүн бул жерде хадистин өзүн эле келтирбестен биякта Ибн Хумамдын сөзүн келтирди, бул жерде Али Карнын сөзүн келтирди, биздин Ханафи мазхабтагы аалымдардын сөзүн келтирип, ошондо биз хадиске амал кылган болуп эсептелебиз. Кимде ким хадисти окуп алып эле өзү түшүнгөндөй амал кылса, ал хадиске амал кылды болуп эсептелбейт. Ал хадистеги өзүнүн туура эмес түшүнүгүнө амал кылышы мүмкүн. Ал эми кимде ким аалымдардын сөзүнө амал кылса, ал чындап Куран сүннөткө амал кылды болуп эсептелет. Анткени аалымдардын ролу ошол. Аалымдар ошол Куран хадисти чечмелеп бере турган көрүнгөн адам чечмелей албайт. Куран хадисти аалымдар чечмелеп берет. Самолет учуп баратасың, мисалда. Самолетто учуп баратасың. Сени самолетка апарып дагы пилоттун жанына отургузуп койду. Башка сенден башка түзүгүрөөк эч ким жок. Аркада самолетто 300 киши. 300 кишинин тагдыры сенин колуңда. Өмүрү сен самолеттун тиги тумшугуна отуруп көргөн эмессиң. Адамды куткара аласыңбы? Самолетту кондура аласыңбы? Каяктан кондурасың? Ошол 300 киши самолеттогу болгон экипаждын бардыгы сен менен баарын кошулат дагы. Пилоттун, ошол самолетту айдаган пилоттун ролу ошончолук. Ошол адам ошону окуган атайын, ошону билет, ошону учуруп аман эсен элди кондурган атайын окуган алар. Анын диплому бар. Көрүнгөн адамды ал жерге ала бербейт. Канчалаган экзамендерден өткөндөн кийин, канчалык тренировкалардан өткөндөн кийин, врачтар деле ошондой. Операция кылса, жүрөктү операция кылабы, өпкө боорду операция кылабы. Эмне үчүн адамдардын операция кылабы деп бирөөнү Түркияга алып кетип атат, бирөөнү Россияга алып кетип атат, бирөөнү Индияга алып кетип атат. Эмнеге? Анткени бизде аны кыла албайт экен. Демек, ал жакта күчтүү экен, техника күчтүү, ошону үйрөткөн врачтар бар, медицина күчтүү. Бул шарият да ошондой. Көрүнгөн эле молдо келип эле, ачып эле шариятты же көрүнгөн эле таксыр келип эле хадисти окуп алып эле амал кыла бере тургандай маселе эмес. Эгерде шариятта дагы кимде ким ошондой бир мааниде түшүнүп эле Куранды же хадисти окуп алып эле, котормосун окуп алып эле, ушуга амал кылып берем, болду мен бейишке барам дей турган болчу болсо, мына самолетту өзүм учуруп, өзүм кондуруп берем, мен билем деген сыяктуу эле болот. Же болбосо мен деле мынау врач сыяктуу, мен деле өпкө каерде, жүрөк каерде, боор каерде экенин билем, мен деле операция кылып курсагын жарып берем деген сыяктуу болот да. Көрүнгөн адам колунан келбейт. Ошол сыяктуу бул шарият дагы, андан дагы шарият зарыл. Ошондуктан шариятты түшүнүүдө сөз жок, аалым уламалар керек. Операция кылыш үчүн врач канчалык зарыл болсо, самолетту учуруп кондуруш үчүн ошол самолеттун учкучу канчалык ролу, кызматы зарыл болсо, бул шариятты түшүнүүдө дагы жөн эле хадис. Эгерде хадистин өзүн эле окуп амал кылуу жеткиликтүү болгондо, Курандын өзүн эле окуп амал кылуу жеткиликтүү болгондо, анда Аллах Таала пайгамбарды жибермек эмес, Куранды эле түшүрүп коймок. Мына Куранды силерге түшүрдүм, амал кылгыла, жашай бергиле демек. Неге пайгамбарды жиберди? Пайгамбар Куранды баяндап, пайгамбарыбыз Куранды ачыктап берди. Аалымдар хадисте айткандай, аалымдар пайгамбарлардын мураскерлери. Алар не кылат десе, алар ошо Куран хадисти ачыктап берет. Ошондуктан мына бул жерде бир хадис келсе, 10 аалымдын сөзүн келтирип аткан маселеси ошондо. Анткени эмнеге дегенде, маселе Куран хадисти угууда эмес, же хадисти окуп которуп алууда эмес, ошол хадиске кантип амал кылабыз маселе ошондо.
Эми мынагул жерде Ан Абдуллах ибн Мас'удин, Абдуллах ибн Мас'удтан радияллаху анху, биздики ошол окуп аткан аттахиятı ушул Ибн Мас'удтун аттахияты деп атпайлыбы? Кунна ма Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ла на'ламу шей'ан. Биз пайгамбарыбыз менен бирге элек, эч нерсе билчү эмеспиз. Пайгамбарыбыз бир күнү бизге айтты: "Кулу фи кулли жалса", намазда ар бир отурушта ушул сөздү айткыла деди. Ат-тахиyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka eyyuhan nabiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deb ушул аттахиятты окуйбуз. Ушул аттахиятка шариатта ташаххуду Ибн Мас'удтун ташаххуду деп айтылат. Демек аттахияту лиллаху деген тил менен болгон мактоолор. Аттахият тил менен болгон мактоолор лиллахи Аллах үчүн болсун. Вассалават дене менен болгон мактоолор. Ват-таййибат мал бүлүк менен болгон мактоолор. Демек сен кандай гана денең менен болобу, тилиң менен болобу, жүрөгүң менен болобу болгон мактоолордун баардыгы бир Аллага таандык деген мааниде да. Анан кийин эмне болот? Ассаламу алейка эйюхан набийю ва рахматуллахи ва баракат. Ассаламу алейка, Аллахтын тынчтыгы, саламы болсун. Алейка сага, эйюхан наби, эй менин пайгамбарым. Ва рахматуллахи, жана Аллахтын рахматы болсун. Ва баракатуху, жана берекеси болсун деп. Бул жерде ушу карасаңыздар, ассаламу алейка деп, эй пайгамбарым деп, пайгамбар кудум сенин бет маңдайыңда тургандай, пайгамбарга карап сүйлөгөндөй бул жерде намазда сүйлөйбүз. Ассаламу алейна, жана Аллахтын саламы, тынчтыгы болсун бизге, намаз окуп жаткандарга. Ва аля ибадиллахи салихин, жана ушул жерде жана жалпы дүйнөдөгү Аллахтын салих деген таква пенделерине Аллахтын тынчтыгы болсун. Намазда туруп биз бүтүндөй мусулмандарга дуа кылат экенбиз. Намазда туруп биз аттахиятта пайгамбарыбыз үчүн дуа кылабыз. Намазда туруп биз аттахиятта ким үчүн дуа кылат экенбиз? Өзүбүз үчүн дуа кылабыз. Ассаламу алейна деп бизге болсун. Ва аля ибадиллахи салихин, жана Аллахтын бардык салих таква пенделерине. Бир алым айтат экен да. Салих деп кимди айтабыз? Качан инсан салих инсан боло алат десе, айтат экен да. Түнүндө тахажжуд окубаган мусулман салих мусулмандардын катарына кошула албайт экен. Ушунчалык деңгээлде экен, субханалла. Кимде ким чыныгы салих таква пенде болгусу келсе, анда тахажжуд каза кылбасын, тахажжуд окусун. Тахажжуд окубаган адам ал салих инсандардын катарына кошулбашы мүмкүн дейт экен да. А бул жерде биз үчүн дуа кылып атабыз. Ассаламу алейна аттахияттач, Аллахтын тынчтыгы, саламы бизге болсун. Жана кимдерге болсун? Аллахтын салих пенделерине, Аллахтын таква, Кудайдан корккон, Кудайды сүйгөн пенделерине. А салих пенделердин бир сыпаты кандай десе, алар 5 убакыт намазды биз сорго каза кылып окуп атабыз. Алар 5 убакыт намаз турсун, не тахажжудту каза кылбаган. Тахажжудту окуй албаган адам ал салих инсандардын катарына кошула албайт дейт экен да. Демек ошентип дуа кылдык. Анан этегинде эмне деп атабыз? Ашхаду алла илаха иллаллах, күбөлүк берем, алла илаха, эч кандай илах, сыйынууга татыктуу эч бир зат жок, иллаллах, бир гана Аллах таала. Ва ашхаду анна, жана күбөлүк берем, чындыгында Мухаммед пайгамбар алейхиссалату вассалам, абдуху, Аллахтын кулу, ва расулуху, жана Аллахтын элчиси деп ушул аттахиятты окуп атабыз. Демек ушул аттахият ташаххуд Ибн Мас'уд дейбиз. Ибн Мас'удтун аттахияты же ташаххуд. Анткени пайгамбарыбыздан Ибн Мас'уд үйрөткөн. Ушул аттахият күчтүү, далили күчтүү дегендиктен биздин мазхабта ушул аттахиятты окуп амал кылабыз. Карасаңыздар, ан Аби Маъмарин qol sami'tu Abdullah yaqul. Men Abdullah ibn Mas'udтун айтканын уктум дейт. Абу Маъмар деген айтып атат. Ал айтат, пайгамбарыбыз ташаххудту бизге Курандагы бир сүрөнү үйрөткөндөй үйрөттүлөр. Куранда кадимки Курандын аяттарын кандай үйрөтсө, аттахиятты ушу Куран үйрөткөндөй бизге үйрөтчү дейт. Ва каффуху байна ядайхи. Эки колун, баягы эки колун эмесин алып алып, алаканын алып алып. Минтип айтат экен. Баягы эки колун эки тизесинин үстүнө коюп алып, эки санына коюп алып,
ушинтип айтат экен: аттахияту лиллахи вассалавату ваттайибат, ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракатух, ассаламу алейна ва ала ибадиллахи салихин, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расул деп пайгамбарыбыз үйрөтчү. Кадимки Курандын сүрөсүн үйрөткөндөй үйрөтүп, ушунчалык көңүл бөлчү деп атат да. İmam Tirmizi aytatken: "Ve ruya anhu min gayri vejhin ve huwa asahhu hadisin an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi teşahhud." İmam Tirmizi aytat, бул ташаххудтун дагы башка варианттары бар, башка риваяттары бар. Бирок пайгамбарыбыздан аттахият туурасында айтылган риваяттардын ичинен эң сахихи мына ушул дейт экен да. Ошондуктан биз ушуга амал кылабыз. Демек жана айтып өткөндөй, мазхабтар эмнеге келип чыкты? Мусулмандарды мазхабка бөлүп кырылыштыруу үчүн эмес. Мазхабтардын максаты ошол пайгамбарыбыздан айтылган көптөгөн хадистер айтылып кеткен. Ошолорду иликтеп, жиликтеп, тактап келгенде кайсынысын амал кылсак, нак пайгамбардын сүннөтүн амал кылган болуп эсептелебиз дегенде, мазхабтар мына ошондон келип чыккан да. Анткени ар бир мазхабтын өзүнүн кайсы бир деңгээлде далили бар. Жана башында айтып өткөндөй, биздин мазхабыбыз туура ката болуп калышы ыктымалы бар. Анткени кээ бир маселелерде иштихад деп коет, шариатта иштихади маселелер бар. Кээ бир маселелерде аалымдар изилдеп отуруп, тактап отуруп жыйынтыкка чыгат. Бирок кээде кээ бир аалым жаңылып калышы мүмкүн, экинчи аалым туура табышы мүмкүн ал өкүмдү. Демек, wal amalu alayhi inda aksar ahli al-ilm min ashabin nabi wa man ba'dahum min at-tabi'in. Көпчүлүк сахабалардан кийинки табииндердин бардыгы ушуга амал кылып келген. Ушул аттахиятты окуп келген. Сахабалар да ушул аттахиятты окуп келген. Табииндер да ушул аттахиятты окуп келген. Суфьян Саури ушул сөздү айткан дейт. Абдуллах ибн Мубарак ушул сөздү айткан. Имам Ахмад, Исхак ибн Рахавей ушул окшондордун бардыгы ушул сөздү айтып, ушул аттахият күчтүү деп ушуга амал кылып келген дейт да. Ошондуктан биз эмнеге ушуга амал кылабыз? Анткени азыркы кезде ушундай да, кээ бир учурларда карап көрсөк, мазхаб десең же ханафи мазхабы десең, эмнеге сен мазхаб дей бересиң? Пайгамбар эки нерсени таштадым, Куран сүннөттү кармансаң жетишет деди го, сен каяктагы мазхабты айтасың дейт да. Жок, ошол мазхаб, ошол хадистердин жүздөгөн, миңдеген хадистердин ичинен иликтеп, жиликтеп, тарыхта нечен деген эмелер, алдамчылар чыккан, нечен деген дин бузарлар чыккан. Мусулмандарды атайын динден азгырыш үчүн, мусулмандарды атайын дининен адаштырыш үчүн нечен деген жалгандан, 100 миңдеген жалгандан хадистер токулган. Сага хадис деп которуп берип койсо эле, биз окуй беребиз дейи хадис экен деп. А бирок ошол хадистин чын экенин, жалган экенин, ошол хадиске кантип амал кылат экен, ошону иликтеп бере турган ким? Ошол мазхаб болуп эсептелет. Ошондуктан мазхаб карманышыбыз керек дегенди маселе ошондо. Кимде-ким мазхаб карманса, чыныгы Куран сүннөттү карманып жашаган адам болот. Кимде-ким мага мазхабтын кереги жок, мен мазхабы жок эле Куран сүннөттү карманам десе, анда ал адам адашты. Анда ал адам адашат. Адашарында шек күмө жок, аштан бышык. Ал эми капыр болуп кетиш да коркунучу бар дейт да алымдар. Анткени мазхабтан четтөөнүн өзү, мисалы үчүн карасаңыздар, Ахли сүннөт вал жамаатта 4 мазхаб бар. Андан чыкары көптөгөн адашкан жана хадис айткан 72 жамаат бар мисалы. Адашкан топ, фиркалар. Алардын баары эмнеден адашкан? Алар да ошо Куран сүннөттү окуп адашкан. Демек, ошолордун бири болосуң сен деле, эгерде Куран сүннөттү карманып окуп жашайм десең, мазхабты кармамайбыз. Анткени эмнеге дегенде мазхаб ошол Куран сүннөттүн жандырмагы, Куран сүннөттүн түшүндүрмөсү ошол мазхаб болуп эсептелет. Аалымдар бизге бүт баарын иликтеп, жиликтеп, бүт баарын жөнгө салып койгон. Ошон үчүн мазхабты карманган адам мындай ишеничтүү туруп, мактанып, сыймыктанып туруп, мен Куран сүннөттү карманып жашаган адаммын десе, 100% туура болуп эсептелет. Аны ката эмес. Карасаңыз кийин хадисте анил Касим ибн Мухаймира ахада алкамату бияди. Алкама сахаба бир жолу менин колуман жетелеп алды. Анан айтты дейт, мага Абдуллах ибн Масуд ушинтип сенин колуңан жетелегендей, менин да колумдан жетелеп айтты эле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Абдуллахтын колунан жетелеп алып туруп ташаххудту үйрөткөн экен да. Мындай хадистерди баягы силсила хадистер деп коет. Мусалсал хадистер. Мусалсал деген баягы азыркы тил менен айтканда сериал да. Баягы сериал кинолор бирине бири чын жылмен улашып кете бергенде мусалсал хадистердин түрү бар. Мусалсал хадистер дегенде пайгамбарыбыз Абдуллах ибн Масудтун колун кармап жетелеп жүр деп аттахиятты үйрөткөн. Абдуллах ибн Масуд Алкаманын колунан жетелеп туруп ошо пайгамбарыбыз кандай неметсе, ошондой түрдө үйрөткөн. Ана Алкама болсо келип туруп бул жерде Касим ибн Мухаймиранын колун кармап туруп
тиги Ибн Масудтан үйрөткөн. Ошентип азыркыга жери келген хадистердин түрлөрү бар да. Анткени пайгамбарыбыз кээде бир хадисте айтып туруп, сакалын сылап туруп, жылмайып койгон. Ошол хадис азыркы кезге жери аалымдар шакирттерине үйрөткөндө, ошол хадисте айтканда пайгамбар жылмайгандай жылмайып, сакалын сылап туруп шакиртине айтат, шакирт азыркы кезге жери ошондой таризде хадистен ижаза алган аалым уламалар бар. Ошондой жол менен риваят кылынган хадистер бар. Бул ошондой хадистердин түрүнө кирип атат да. Бул жерде имам Азам риваят кылган хадис бар экен. Равахи имамун Абу Ханифата, имам Азам риваят кылган хадисте Ахада Хаммад ибн Сулайман бияди. Абу Ханифа айтып атат, Хаммад ибн Сулайман менин колуман алды дейт. Хаммад ибн Сулайман имам Азамдын устаты болгон. Имам Азам Хаммад ибн Сулайманда 18 жыл илим алган. 1 жыл эмес, 5 жыл эмес, 10 жыл эмес, 18 жыл илим алган. Устатым менин колуман жетеледи дагы, ана аттахиятты үйрөттү. Ана Хаммад айтты, мени Ибрахим Нахаи деген болгон, бул Хаммад ибн Абу Сулаймандын устаты. Имам Азам чоң устаты да, чоң ата устаты. Ибрахим Нахаи менин колуман алып туруп, мага аттахиятты үйрөт деди. Ибрахим Нахаи айтат, Алкама менин колуман алып аттахиятты үйрөт дейт. Алкама болсо айтып атат, Абдуллах ибн Масуд менин колуман алып аттахиятты үйрөткөн дейт. Ал эми Абдуллах ибн Масуд болсо айтып атат, пайгамбар алейхиссалату вассалам менин колуман алып туруп, анан мага аттахиятты үйрөткөн, кудум бир Курандын аятын үйрөткөндөй үйрөткөн деди. Демек ошондой жол менен келген. Азыркы биз намазда окуп аткан аттахият кимден келиптир? Абдуллах ибн Масудтан келиптир. Абдуллах ибн Масуд пайгамбардан үйрөнүптүр. Абдуллах ибн Масудтан Алкама үйрөнүптүр. Алкамадан Ибрахим Нахаи үйрөнүптүр. Ибрахим Нахаидан Хаммад ибн Абу Сулайман үйрөнүптүр. Хаммад ибн Абу Сулаймандан имам Азамга келиптир. Анан имам Азам бизге аны ачыктап китебине калтырып кеткен. Ошо менен биз ошого амал кылып келе атабыз да. Ушундай жол менен келип туруп, анан хадистерге амал кылып, кайсы хадиске амал кылабыз, кайсы хадиске амал кылбайбыз. Ушунчалык деңгээлде иликтөөлөр болгон. Азыр мисалы карасаң, бизде Кыргызда жет ата дейбиз. Азыр карасаң, мисалы жанагындай асыл тукум жаныбарлар бар. Аттар бар. 2 миллион, 10 миллион доллардын аттары бар да. Көрүп атпайлыбы? Кочкорлор 40 000 долларга чыгып атпайбы? Ал тургай, туурабы? Ошолорду карасаң, атасын ата теги белгилүү. 10 атасын айтат да, бунун атасы баланча деген айгыр болгон, энеси баланча деген бээ болгон деп 10 атасын айтат. Бирок биз азыр адамбыз эй. Жет атаңды айтып бер десе, атаңды айтасың, чоң атаңды айтасың, чоң атаңдын атасын айтасың, нар жагын билбейсиң да. Анан дагы жер бетинде биз адамбыз деп басып жүрөбүз. Болбосо өзүңдүн ата тегиңди билбеген адам, ал маңкуртсумал болуп калат экен. Аны любой адам келип буруп кете берсе кетет. Бул шариатта да ошондой. Бул шариатта дагы хадисти карманууда, хадистин аркасын кууп барууда бул жанагындай пайгамбардын учуруна жери бүт баарын иликтеп тактап койгон. Бул хадис илиминде сен чоң атаңдын атасын айтып бере албашың мүмкүн, бирок хадисте андай ката жок. Шариатта андай ката жок. Анткени бүт баарын аалымдар иликтеп, жиликтеп, бүт баарын майда чүйдөсүнөн бери жазып кеткен да. Карасаңыздар, ан Абдилlah радиаллаху анху аннау кол, ахасту фи ташахуда мин фи расулилlah. Ибн Масуд өзү айтат экен, аттахиятты мен пайгамбардын оозунан үйрөнгөм. Валаккананиха калиматан. Аттахиятты мага калима сөзмө-сөз пайгамбар мага үйрөтүп берген деди. Имам Мухаммад айтат, ва кана Абдуллах ибн Масуд якрахан юзада фи харфун ау юнкаса мин харф. Ибн Масуд ушул аттахиятка бир тамга кошуп дагы бир тамга кемиткенди дагы сүйчү эмес. Анткени мен пайгамбардын оозунан уктум. Буга бир тамга кошпогула, бир тамга кемитпегиле деп Абдуллах ибн Масуд айтат эле деп бул жерде имам Мухаммад айтып атат. Үстүнкүсүн болсо имам Тахави риваят кылып атат. Кыскасы бул жерде маселе ушул болду. Эмне? Маселе биз намазда аттахиятты окуйбуз. Бирок аттахият каяктан келип чыккан? Эртең күнү бирөө келиши мүмкүн да. Башыңызды оорутушу мүмкүн. Азыр деле башыбызды ооруткандар чыгып атпайбы? Келет дагы, эмне келет дагы? Комат, Аллаху акбар, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, хайя ала салах, хайя ала фалах, кад комат сала, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Коматты башкача айтып салып атпайбы? А биз башкача айтабыз. Алар эмне себептен келген? Өткөн сабактарда аксакалдар мына, өткөн сабактарда айттык. Ал баягы падышалардын учурунда чыккан дейт. Өзү сүннөттө андай болуп жок дейт да. Бул кийин
баягы мусулман падышалар жанагынтип намаздарга келгенде шашып калганда анан аттап туттап эмени айтып келген. Асли сүннөт андайда жок. Сүннөт бүт баары эки-экиден айтылыш керек дейт да. Азыр болсо бирөөлөр келет дагы силер каяктагы нерсени айтасыңар, токтоткула, аттахиятты 2 жолдон эле айткыла деген сыяктуу сөздөр айтылышы мүмкүн да. Демек, бул жердеги айтылып аткан сабактан максат эмне? Максат ошол өзүбүз окуп аткан маскабыбызды жакшыраак түшүнүп алайлы, бир аз билип алайлы. Эми бул майда чүйдөсүнөн бери бул аалымдардын иши, бирок негизги нерсе аттахият ушундай бир күчтүү далил менен бекемделген. Буга эч кандай шек күмөн кылбаш керек. Намазды ушул аттахиятты окушубуз керек экендиги туурасында туура бир ой калып калса, бул биз үчүн утуш. Анан келип алып, эртең бирөө келип бир нерсени айтып койсо, чын эле ушундай экен да деп, чын эле маскап бул ширк турбайбы? Маскап деген бул адашуу турбайбы? Матуриди акидасы бул матуриди акидасы бул жөн эле философия турбайбы? Куран сүннөт таштадым деген турбайбы? Деген мээбиз айланып отурса, бул өзүбүзгө зыян да. Ошондуктан акидада да, фикта да биздин маскап бар. Фикта имам Азам маскабын карманабыз, акидада болсо матуриди акидасын карманабыз. Бул деген сөз ошол Куран хадистерди ошол аалымдар чечмелеп берген. Ошон үчүн эле матуриди акидасы деп калган. Болбосо Куран хадистин эле акидасы болуп эсептелет. Кийинки андан кийин аттахият бүттү. Аттахияттан кийинки эмне экен? Аттахияттан кийин бул жерде мындай дейт. Ан Хусайфин аннаху раан набия саллаллаху алейхи ва саллям фил манам. Хусайф деген адам пайгамбарды түшүндө көрүптүр. Айтыптыр: "Я Расулалла, Аллахтын элчиси, адамдар аттахиятта талашып атат. Аттахиятты бирөөлөр бул аттахиятты окуйса, экинчилер башка аттахияттын варианттарын айтып атат. Кайсынысын окуйбуз дегенде, пайгамбарыбыз түшүндө алейка би ташаххуд ибни Масуд. Сен Ибни Масудтун ташаххудун бекем карман деп пайгамбар түшүндө айткан экен. Бул хадисти имам Тирмизи риваят кылат экен. Закараху Зайлаи ва Ибнул Хумам ва Ибн Хаджар вал Айни. Бул окуяны, бул түштүн болгондугун имам Тирмизи риваят кылгандыгын бизден ханафилерден Ибнул Хумам, Шафилерден Ибн Хаджар Асқалани, биздин ханафи уламалардан Бадруддин Айни деген аалымдар болгон, ошолор айтып атат да. Демек, түштө дагы пайгамбар алейхиссалату вассалам негизи түштөн шарият алынбайт. Бирок түштө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бул ишара да. Демек, аалымдар жанагынтип ихтилаф болгондо, түш көргөндө пайгамбарыбыздан сураганда, бул не болду? Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошондой ишара кылды. Демек, бул дагы бир хакыйкаты бар. Анан Ибн Масуд кана якул мина суннати ихфау ташаххуд. Сүннөт болуп эсептелет ташаххудту купуя окуш. Аттахиятты иштен окуш сүннөт. Аттахияту лилля ва салату ва тайбат деп намазда сырттан окубайбыз. Иштен окуш бул сүннөт дейт. Кана наби саллаллаху алейхи ва саллям фи ракатайн улаяйн кааннаху ала радиф хатта якум. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам 4 рекеттүү намаз окуп атканда, экинчи рекетте аттахиятка отурганда кудум бир ысык таштын үстүндө отургандай тура качканча шашат эле дейт да. Демек, ортоңку аттахиятта өтө созуп отуруп албастан, ушу аттахиятты окудуңбу, шыр тур деген маселе болуп атат. Демек, биз 4 рекеттүү намаз окуганда, экинчи рекетте аттахиятты окугандан кийин созуп отуруп бербестен аттахиятты окуп бүтөр менен ашхаду ан ла илаха иллаллах ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деш менен эле шыр Аллаху акбар деп туруп кыямга турушубуз керек экен. Бул аттахият боюнча болду. Эми андан кийинки маселе, аттахиятты окугандан кийин 4-нчи рекетте эмне окуйбуз? Аттахияттын аркасынан салават окуйбуз. Салават туурасында. Ан Фудалата ибн Убайдин радияллаху анху قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир күн отурат эле дейт. Бир күнү мечитте отурса эле бир киши кирип келди да, намаз окуп калды. Намаз окуду дагы Аллахумма гфирли вархамни деди. Намаз окуп бүтүп аттахияттан Аллахумма гфирли вархамни деп эле бүтүрүп коюптур. Пайгамбар алейхиссалату вассалам аджалта айюхал мусалли. Эй намаз окуган, сен эмне мынча шаштың деди. Эгерде намаз окусаң сен, фақаатта каадага отурганда биринчи фахмадиллах бима ху ахлу, Алла татыктуу болгондой Аллага мактоо айт, солли алей, аркасынан мага салават айт, суммадуху, кийин дуа кыл деди. Демек, пайгамбар алейхиссалату вассалам түшүнткөн. Сумма кийин дейт, дагы бир адам кирип келди дейт. Андан кийин ал келди, намаз окуду, намаздын этегинде Аллага хамд айтты, салават окуду пайгамбарыбызга. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бая адам чакырып, эй намаз окуучу деди. Сен туура кылдың, аттахият окудуң, Аллага мактоо айттың, салават айттың. Эми эмне кылды? Оду тужап, сен дуа кылбай койдуң.
салаваттан кийин дуа кыл, тужап дуаң кабыл болот деди. Ошондуктан бизде аттахиятты окуш акыркы адада, аттахияттын көлөмүнчө отуруш парз, аттахиятты окуш важип, салаватты окуш сүннөт, салаваттын аркасынан дуа кылыш бул мустахаб. Ан Абдуллах ибн Мас'удин, дагы Абдуллах ибн Мас'удтан айтат: "Кунту усалли", мен намаз окуп аткам. Ва Наби саллаллаху алейхи ва саллям ва Абу Бакр ва Умар мааху. Мен намаз окуп жаткам, пайгамбардын жанында Азирет Абу Бакр, Умар бар болчу дейт. Фаламма жаласту бадату бис-сана алаллах. Аттахиятка отурдум дейт, намаз окуп атам дейт. Пайгамбар Абу Бакр, Сыддык, Умарлар отурат дейт жанында. Мен намаз окуп атам. Анан мен отурдум дагы Аллага мактоо айттым дейт, аттахиятты айттым. Сумма салат аля наби, кийин пайгамбарга аркасынан салават айттым намазда. Сумма дауту ли нафси, анан кийин мен өзүм үчүн дуа кылдым дейт. Ошончон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: "Сал ту'та", сура, сураганың берилет, сура, сураганың берилет деди. Ошондуктан аттахият окуйбуз, салават окуйбуз, салаваттын аркасынан дуа окусак, дуа кабыл боло турган учур болуп атат. Салам берердин астында. Анда дагы ошондой адамдардан суралбаган, Алладан гана сурала турган нерсени сураш керек да. Ан Умар ибн Хаттаб радhiyallahu anh, Hazreti Umar ibn Хаттабтан айтат: "Инна дуа мауқуфун байна самай вал ард". Адамдын кылган дуасы асман жер ортосунда калкып турат. Ла ясаду минха шайун, асманга көтөрүлүп кетпейт. Хатта тусалли аля наби, качан сен пайгамбарга салаватыңды айтмайынча деди да. Демек, адамдардын кылган кабыл болгон, биздин кабыл болгон сооптуу амалдарыбыз асманга көтөрүлөт экен, асманда сакталат, ошо иллиинде. Демек, адамдын кылган амалың, сенин кылган дуаң асманда калкып турат экен, же кабыл болбой, же аркага кайтарылбай. Качан пайгамбар алейхиссалату вассаламга салават айтканда, анан дуаң кабыл болот деди. Ан Абдуррахман ибн Аби Лайла бул айтат: "Лакияни Кааб ибн Уджра". Бир күнү Кааб ибн Уджра мага жолугуп калды дейт. Фақала ала ухди лака хадиятан сами'туха минан наби саллаллаху алейхи ва саллям. Мен сага бир белек берейинби? Ал белекти мен пайгамбардан укканмын деди. Мен айттым: "Ооба" десем, "Ооба, мага ошол белегиңди берчи" дедим. Ал айтты: "Биз пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдан сураганбыз. Эй Алланын элчиси, кайфа салату алейкум ахлал байт". Силерге ахли байтка, пайгамбардын жакындарына, пайгамбардын үй бүлөсүнө кантип салават айтышыбыз мүмкүн деп сурадык. Фа инналлаху кад алламана кайфа нусаллиму алейк. Сага салават айтабыз, сага саламдашабыз. Бирок сенин жакындарыңа, я Расулалла, кантип салават айтабыз деди дейт да. Демек, ахли байт дегенде пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жакындары. Пайгамбар хадисте айткан: "Удаккирукумуллаха фи ахли байти, удаккирукумуллаха ахла байти" депчи. Менин ахли байтымды, менин жакындарымды эсиңерге салып кетем, менин жакындарымды эсиңерге салып кетем, сый мамиле кылгыла деген. Ошондуктан биздин ахли сүннөт вал жамааттын бир өзгөчөлүгүбүз пайгамбарды сүйгөндөй, пайгамбардын жакындарын да сүйөбүз. Пайгамбардын аялдары, пайгамбардын балдары, ошон үчүн Хасанды сүйөбүз, ошон үчүн Азирети Хусайнды сүйөбүз, Азирети Фатимени сүйөбүз, пайгамбардын жакындарынын бардыгын сүйөбүз. Ушул жерде сурашты: "Я Расулалла, биз сизге салам салават айтканды үйрөндүк. Сиздин жакындарыңызга кантип салам салават айтабыз?" дегенде пайгамбар айтты: "Кулу, айткыла" деди. "Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин, кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид." Пайгамбар ушинтип үйрөткөн экен. "Кулу, айткыла" деди. Эгерде менин жакындарыма салават айткыңар келсе, мени кошуп, анда мынтип айткыла: "Аллахумма, ey Аллахым, салли аля Мухаммадин, Мухаммедке өзүңдүн рахматың болсун. Ва аля али Мухаммад, жана Мухаммед пайгамбардын жакындарына өзүңдүн рахматың болсун. Кама саллайта, кудум сен рахмат кылгандай, аля Ибрахим, Ибрахим пайгамбарга, ва аля али Ибрахим, жана Ибрахимдин жакындарына, Ибрахимдин үй бүлөсүнө райым кылгандай, Мухаммед пайгамбардын үй бүлөсүнө райым кыл. Иннака, чындыгында сен хамидун маджидун, мактоого татыктуу улуу затсың. Аллахумма барик аля Мухаммад, ey Аллахым, Мухаммед пайгамбарга өзүң береке бер. Ва аля али Мухаммад, жана Мухаммед пайгамбардын жакындарына өзүң береке бер. Кама баракта аля Ибрахим, кудум Ибрахим пайгамбарга береке бергендей. Ва аля али Ибрахим, жана Ибрахим пайгамбардын үй бүлө жакындарына береке бергендей. Иннака хамидун маджид. Чындыгында сен хамид, мактоого татыктуу затсың, маджид, улук затсың деп атат да. Демек, намаздын өзүндө пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул жерде эмнени үйрөттү? Пайгамбардын өзүнө эле салават айтпастан, ал жерде биз пайгамбар алейхиссалату вассаламдын али байтына да салават айтабыз. Демек,
биринчи очередте пайгамбардын алина кимдер кирет десе, албетте пайгамбардын тукуму кирет. Азыркы жерибизде саидтер деп коет го, саидтер, кожолор деген сыяктуулар. Ошолордун бардыгы кимдер десе, ошо пайгамбардын каны бар, пайгамбардын каны кимдин ошол кан тамырында согуп аткан болчу болсо, ошол пайгамбардын каны бар адамдар, булар ал Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болуп эсептелет. Ошондуктан биздин башкалардан өзгөчөлүгүбүз, биз пайгамбарды сүйөбүз, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жакындарын дагы сүйөбүз. Биздин ата баба сүйүп келген, ахли сүннөт эли сүйүп келген да. Бул жерде салаваттын башка бир түрүндө мындай дейт. Анаби Хумайдин Саиди qol ya Rasulullah, адамдар сураптыр, ey Аллахтын элчиси, кайфа нусалли алейк, сага кантип салават айтайлы десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөттүр. Айткыла, Аллахума салли аля Мухаммад, ey Аллахым, Мухаммед пайгамбарды өзүң рахматыңа ал. Ва азважи анын аялдарын, о зуррияти анын бала чакасын, укум тукумун. Кама саллайта ала Ибрахим, Ибрахим пайгамбар алейхиссаламдын үй бүлөсүн өзүң рахматыңа алгандай. Ва барик ала Мухаммад, жана Мухаммед пайгамбарга береке бер. Ва азважи жанан аялдарына береке бер. О зуррияти анын укум тукумуна береке бер. Кудум Ибрахим пайгамбарга анын укум тукумуна аялдарына береке бергендей, иннека хамидун маджид, бул уже салаваттын экинчи версиясы болуп атат да. Бирок бизде амал кылууга жана үстүндөгү айтылган, биз өзүбүз сиздер жакшы билесиздер, намазда окуп жүргөн салаваттын түрү айтылып атат экен. Inna sunnatal muakkadata huwa mutlaqu salati ba'da tashahhud. Эми бизде китептерде келгенде мындай дейт экен. Сүннөтү муаккада болуп эсептелет. Ат-тахиятты окугандан кийин пайгамбарыбызга кандай болсо да бир салават окуш керек. La khusus ba'di alfadhiha. Кээ бир салаваттын кээ бир сөздөрүн окусун деген өзгөчөлүгү жок. Wa ilahi yushiru kalam ammat fuqahana. Ошол биздин алымдардын көпчүлүгүнүн сөзү ошого ишара кылат дейт. Илля аннахум ихталаф фи анна айя лафсин мухтар. Бирок кайсы салаваттын түрү көп да. Ошол салаваттын кайсы салаватты намаздайын аркасынан салават окусаң болду деген маселе бар дейт. Шеп салават окулса болду. Бирок ошол салаваттардын ичинен кайсынысын окуса сооптуу дегенде алымдарда талаш тартыш бар. Деп ошентип алым уламалар не кылган? Мухтар ошол немелердин ичинен тандалганы, азыркы биз кадимки намазда окуп жүрөбүз. Аллахума салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим. Ошол тандалган ошол эң сооптуусу ошол дейт. Болбосо кимде ким намаз окуп атат, ал салаватты билбейт, биз намазда окуган. Жөн эле алейхиссалату вассалам деген сыяктуу салаватты билет. Ошо окшон айтса дагы салават аткарылды болуп эсептелет дейт да. Намазы иншалла кабыл. Бирөө айта албайт да, бирөө мисалы жаттай албайт, карып калды, эптеп ат-тахият жаттады. Анан салават Аллахума салли аля Мухаммад деле билет, башкасын билбейт мисалы. Ошол салават айтып намаз окуса болобу десе, сүннөттөн кутулду. Сүннөт муаккада намаздын этегинде пайгамбарга салават айтуу. Кайсы салаваттын түрүн айтсаң болду. Бирок кайсы салаватты айтса эң сооптуу болот, эң жакшы болот дегенде, кадимки биз намаздагы айтып жүргөн салават, пайгамбарыбызга жана али байтына айтылган салават, бул мухтары, тандалганы мына ошол деген сөздү айтып атат. Ана Абдуррахман ибн Ауф радияллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам бир жолу келди. Ошентип бир курма бакка кирип кетти. Барды дагы ал жерде намаз окуду. Узун сажда кылды. Хатта хошитан якун Аллаху кат таваффа. Мен коркуп кеттим дейт, пайгамбар каза болуп калдыбы деп. Пайгамбар келди дагы бир курма бакка кирди дейт. Барды дагы намаз окуду, сажда кылды дейт. Саждага кетти, саждадан башын көтөрбөй койду. Мен коркуп кеттим, пайгамбар каза болуп калды деп ойлодум дейт. Абдуррахман ибн Ауф айтып атат. Фажиту анзур, мен акайын эңкейип келип пайгамбарды тирүү бекен деп карадым дейт. Анан карасам пайгамбарыбыз башын көтөрүп, "Не болду сага?" dedi дейт. Мен айтып дейт, "Сизди ушу өлүп калган жокпу деп коркуп кеттим" деп айттым дейт. Ошентсем пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты дейт. "Инна Джибрил алейхиссалам кале ли." Жабраил периште мага айтты. "Ала убаширук, ey Muhammed, men saga suyunchuleyimbi" dedi. Innalloh azza va jalla yaqul, Alloh taolo aytadi, "Man solla alayka solatan sollaytu alayhi." Kimde kim saga bir salavat aytsa, men aga rahmatım aldım. "Wa man sallam alayka sallamtu alayhi." Kimde kim saga salam aytsa, salamаттыкты tilep dua kılsa, men aga salamattık berdim dep
Жабраил алейхиссалам Аллах Тааладан ушундай аманатты мага жеткизди деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты. Раваху Ахмад, имам Ахмад риваят кылган хадисте келиптир. Keyinki hadiste an Abi Talha anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jaa zata yawmin wal bishru fi wajhihi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir günü gelip kaldı deydi. Karasak yüzünde jılmayуу бар. Айтты, мага Жабраил алейхиссалам geldi dedi. Allah Taala sağa faqala inna rabbaka yaqul, Жабраил gelip aytты deydi. Rabbing aytıp жатат. Ama yurdika ya Muhammad alla yusalli aleyke ahadun min ummatika illa sallaytu aleyhi ashran. Ey Muhammad, seni ушул нерсе разы кылабы? Сенин үммөтүңдөн кимде-ким бирөө мага бир салават айтса, мен ага 10 салават айттым, 10 рахматымды жөнөттүм. Кимде-ким мага бир салам айтса, мен ага 10 саламды жөнөттүм деп айтты деп Жабраил алейхиссалам ага ушул кабарды жеткизди деп пайгамбар алейхиссалату вассалам сүйүнүп келди деп Абу Талха айтып атат. Demek ol жерде баягы салаваттын фадилатына кирип кетти. Ман салла алан наби саллаллаху алейхи ва саллям вахидатан саллаллаху алейхи ва малаикату 70 салатан. Бул хадисте имам Ахмад риваят кылган хадис бар экен. Кимде-ким пайгамбарга бир салават окуса, Аллах Таала жана периштелер 70 салават айтат экен. 70 ал бир айткан бир салават үчүн 70 дуа кылынат экен кайра периштелерден, Аллахтан дейт. Keyinki Ruayfi'den radıyallahu anhudan rivayet Peygamber aleyhissalatu vesselam aytат. Kimde-kim Muhammed peygamberga bir jol salavat aytsa, o qol salavatın arkasından ne oldu duanı okuyt eкен. Allahumma anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yawmal qiyamah. Ey Allah'ım, kıyamatta senin astыңдағы ең улук болгон жайга улуу bir макам бар экен, 5те даража. Ошол даражага Muhammed пайгамбарды жеткизе көр деп дуа кылса, салават айтып туруп, аркасынан ушул дуаны окуса, sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de salavat ayetler arkasından Allahümme enzilhu al maq'adal muqarraba indeke yevmel kıyama dep. Ey Allah'ım, kıyamatta senin aldığında beyişteki en ulu daraja olgon orundu Muhammed peygamber'a nasip kıla gör dep dua kılsa kimde-kim, menin ağa şafaatım vacip bolot dep peygamber aleyhissalatu vesselam aytты deydi. İmam Ahmad rivayet kılıptır. İmam Ahmad'ı tanıysızlar. Jana 4 mazhab başçının birisi. Demek Ana Abi Hurayrata, Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhudan alaytat, Peygamber aleyhissalatu vesselam aytdı deydi. Ragima anfu raculin zukirtu indahu felem yusalli aleyh. Bir adam murdu menen jer süzüp kalsın, egerde menin atım doğup durup, anan ne mağa salavat aytpasa. Dep şunu aytты. Ragima anfu raculin, jana bir adam murdu menen jer süzüp kalsın, aga Ramazan ayı girip durup, Ramazan ayı çıkıp ketti, bирок анын эч кандай күнөөлөр кечирилбесе dedi. Üçüncüde, dagы bir adam murdu menen jer süzüp kalsın, ата-энеси карлыкка жетип, же атасы же апасы экөөнүн бирөө карлыкка жетип, ошол экөөсү ошол баланы бейишке киргизе албаса, демек ошол ата-энесине кызмат кылып бейишке кире албаган бала мурду менен жер сүзүп калсын деп, демек пайгамбардын атын угуп ага салават айтпаган адам мурду менен жер сүзүп калсын деди. Рамазан келип, Рамазанды пайдаланып күнөөсүн жууп калбаган адам мурду менен жер сүзүп калсын деди. Үчүнчүсү, ата-энеси карлыкка жетип, ата-энеси тирүү турганда ошолордун батасын алып бейишке кире албаган адам мурду менен жер сүзүп калсын деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып атат. Keyinki hadiste Hazreti Abu Hurayradan ekan, Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul, la tec'alu buyutakum quburan. Peygamber aytты deydi, sizler үйүңөрдү мүрзө кылып албагыла, кабыр кылып албагыла. Wa la tec'alu qabri 'idan. Menin мүрзөмдү майрам кылып албагыла. Wa sallu alayya, мага салават окугула. Fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Sizler каерде болбогула, силердин жеткен, силердин айткан салаватыңар мага жетип турат dedi. Keyinki hadiste man salla alayya inda qabri sami'tuhu. Kimde-kim menin мүрзөмдүн жанына келип мага салават айтса, мен аны угамын. Wa man salla alayya na'iyan. Kimde-kim o alыс жактардан, Кыргызстан деген жерлерден мага салават айтып, sallallahu ala Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem деп мага салават айтса, облиqtuhu, мага ал адамдын айткан салаваты жеткизилип турат dedi да. Анткени ушундай экен да. Алымдар айтат да, эгерде сен салават айтсаң, айтат экен, баланчанын оğlu баланча деген үммөтүңүз сизге салам айтты дейт. Кимде-ким атасынын атын пайгамбардын жанында атамдын аты жаңырсын деген ниети болсо,
анда пайгамбар алейхиссалату вассаламга салават айтсын. Анткени салават айтканда эмне болот десе, саллаллаху аля Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп кандай салаваттын түрүн айтпа, биздин салаватты периштелер жеткизип турат экен да, Аллахтын өкүмү менен жеткизип, сага баланча деген жерде баланчанын уулу баланча деген үммөтүңдөн бир салават деп пайгамбар алейхиссалату вассаламга жеткизип турат. Эми бул барзах алам, биз бул дүйнөнүн стандарты менен карабайбыз. Бул дүйнөнүн стандарты менен караса, пайгамбар алейхиссалам деле бошобой калыш керек болот. Анткени жер бетинде 1,5 миллиард мусулман бар. Алар ар кимиси бир күндө 100 жолдан, 1000 жолдан салават айтса эле, пайгамбарыбыз салаватты укканга да жетишпей калат да. Бул барзах алам, ошондой бир алам. Ал жерде бул баягы бул дүйнөнүн стандартына баш ийбейт. Ошондуктан демек пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты. Демек пайгамбарыбыз биздин айткан салаватыбызды угат экен. Ага жооп кылат экен, жакын болсок угат экен, алыс болсо ага периштелер атайын өкүлдөр не кылат экен, ошол биздин айткан салаватыбызды пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламга жеткизип турат экен. Кийинки хадисте айтып атат экен: "Инна лиллахи малаикатан сайяхина фил ард." Аллах Тааланын жер бетинде саякат кылып жүргөн, кыдырып, айланып учуп жүргөн периштелер бар. Юбаллигуни мин уммати ассалама, менин үммөтүмдүн айткан саламдарын мага жеткизип турат деди. Кийинки хадисте болсо: "Ма мин ахадин юсаллиму алейhi illa raddallahu aleyhi ruhi hatta arudda aleyhi salam." Кайсы бир адам салават айтпайт дейт мага. Эгерде кимде ким салават же салам айтса, Аллах Таала мага рухумду кайтарат, мен алардын айткан саламына жооп кайтарам деп пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтты. Демек, пайгамбарлар тирүү, пайгамбарлар өлбөйт. Пайгамбарлар бул кабырда баарын сезип турат, билип турат, угуп турат деп ишенебиз. Бул өлүм деген сөз ошол рух денеден ажыраган эле. Болбосо пайгамбар алейхиссалату вассалам дегеле пайгамбарлар, аулиялар, Куранда келгендей шухадалар, булардын бардыгы тирүү, булар өлбөйт. Кел болсо тарыхта дагы көптөгөн эмелер болгон, көптөгөн сахабаларды же болсо көптөгөн олия адамдардын жана антип мүрзөсүн касканда денеси арадан 200 жыл, 300 жыл өтсө дагы денеси эч кандай чирибегендигин көргөн, орун алмаштырып көмүп койгон тарыхта көптөгөн окуялар бар да. Көрсө чыныгы Кудайдын олияларынын сөөгүн жер дагы чиритпейт экен. Азирети Умардын учурунда бир окуясы бар эле, жаңылбасам, Азирети бир согушта ошол пайгамбардын жанында болгон бирөөлөрдөн бекен, ушундай болуп баягы неме болгон, көмүлгөн. Кийин ошол жерди казып жылдырыш керек болгондо касканда ошо кадимкидей баягы жаракат алган жеринен кадимкидей кан чыгып атканын көргөн. Дагы деле денеси ошол бойдон, жапжаңы бойдон эч кандай эчтеке болгон эмес, чириген эмес, курт жеген эмес, башка болгон эмес. Ушуга окшогон тарыхты карап көрсөк, мусулмандардын тарыхын, окуяларды карап көрсөк, бу окшогон окуялар аябай көп да. Ошондуктан чыныгы Кудайдын достору, чыныгы жүрөгүнө ыймандын акыйкаты кирген адам, ал адам өлгөнү менен ал адамдын денеси чирибейт экен. Бабу дуа фит ташаххуд. Кийинки теманы дагы бүтүрүп коелу. Ат-тахиятты бүттүк. Кыска экен иншалла. Бабу дуа фит ташаххуд. Эми ат-тахиятты окуп бүткөндөн кийин аркасынан дуа кылуу туурасында Айша энебиз айтат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам намазда ошо ат-тахиятты окуп бүткөндөн кийин аркасынан дуа кылат экен. Аллахумма инни а'удhu бика мин азабил кабр. Ey Allah'ım, men senden kabir azabından sakla osurayım. Ve a'udhu bika min fitnetil masihid dajjal. Masihid dajjal'dın azgırusundan sakla osurayım. Dajjal'dın. Ve a'udhu bika min fitnetil mahya vel mamat. Jana ölüktörдүн, тирүүлөрдүн, өлгөндөн кийин ölüktörдүн fitnası. Ölüktörдүн fitnası bul kabırdагы fitna. Kabırda sınalып, kabırda azap çekip kalуу. Mına ушул өлгөндөрдүн fitnasынан, жана тирүүлөрдүн fitnasынан, бул дүйнөдө адашып кетүүдөн, ахли сүннөт жолунан адашып кетүүдөн, туура эмес жолго түшүп кетүүдөн сактоо сурайм. Жана өлгөндөн кийин кабырда, капырлар сыяктуу кабырда азап чегип калуу fitnасынан сактоо сурайм. Ва аузу бика минал ма'сами ва минал маграм, жана күнөө кылуудан, жана карызга батып калуудан сактоо сурайм деп пайгамбар алейхиссалату вассалам дайыма намаздын аркасында ушул 4 нерседен дуа кылчу экен да. Фaqala lahu qailun, бир адам айттыр. Ма аксара ма тастаиду минал маграм. Пайгамбардан сураптыр. Эмнеге мынчалык карыздар болуп калуудан сактоо сурайм деп, эмнеге мынчалык карызды көп айтасыз? Эй Аллахым, карыздар болуп калуудан сактоо сурайм деп намаздан дуа кылат экен. Faqala innar rajim, антса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Иннар ражула, кайсы бир инсан деди.
Ида гарима эгерде карыздар болуп калса, хаддаса факазаб. Сүйлөсө жалган сүйлөйт. О эртең берем дейт, эртең бере албайт. Ооба бир айдан берем дейт, бир айдан бере албайт. Жалганчы болот. О ваада ахлаф, ваада берет, ваадасына каршы чыкты. Ошентип күнөө болуп атат. Ошондуктан бул карыздар болуп калуу, бирөөгө бересе болуу, бул көп жамандыкка алып келет, калпайтууга алып келет. Жанагы эми айткандай, карыз бул ушундай экен, күндүз кордук дейт, түнү менен кайгы дейт. Күндүз келип бирөөлөр келип, баштан этек сени сөгүп, жетатаңдан бери сөгүп, карызыңды бер деп тилдеп кетет. Түнү менен кайгы, түнү менен таң атканча өмөт чыгасың дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам не деген? Эй Аллахым, карыздар болуп калуудан өзүң сакта деген. Башка дагы бир риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деген? Ауду бика минал харам деген. Карылыктан, картаңдыктан сактоо сурайм деген. Карылыктан сактоо сурайм деген. Кандай картаңдык десе, өз тамагын өзү жей албай, өз авратын өзү жуу албай калган карылыктан сактоо сурайм дейт. Жана бизде кыргызда айтат го, аталар, апалар, аксакалдар айтып калчу илгеричи. Шу Кудай таалам чуркатып жүрүп эле алып кетсе экен деп. Ошол сөз пайгамбардын сөзү экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошону айткан. Ауду бика минал харам, ey Аллахым, мен сенден карылыктан сактоо сурайм деген. Кандай карылык десе, жанагынтип өз астын өзү тазалай албай калган, өз тамагын өзү жей албай калган, төшөккө кор болуп калган карылыктан сактоо сурайм деген да. Ошондон жана биздин ата бабабыздын айткан сөзү сүннөткө ылайык да. Кудайым чуркатып жүрүп алып кетсе экен дегенчи, кемпир шалдар айтып калат эмеспи? Демек, пайгамбарыбыз намазда ушул 4 нерседен дуа кылган. Ey Аллахым, мен сенден кабыр азабынан сактоо сурайм. Ey Аллахым, даджалдын азгырыгынан сактоо сурайм. Ey Аллахым, тирүүлөрдүн жана өлүктөрдүн фитнасынан сактоо сурайм деген. Ал эми анан 4-үнчүсү болсо, күнөөгө батуудан жана карыздар болуудан сактоо сурайм деп дуа кылды. Кийинки хадисте Hazreti Abu Hurayraдан кен, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Ида фарага ахадукум минат ташаххудил ахир", силердин бирөөңөр акыркы ташаххудду окуп бүткөндөн кийин, 4-рекетте ат-тахиятты окуп бүткөндөн кийин, "Фалиятаавад биллахи мин арба", Аллах Тааладан сөз жок 4 нерседен сактоо суралга dedi. Бул салам бергенге жери окула турган дуалар. Ат-тахиятты окуйбуз намазда, салаватты окуйбуз, анан ушул дуаларды окуп анан аркасынан салам беребиз. Кайсы? Мин азаби жаханнам. Аллахумма инна аузу бика мин азаби жаханнам. Тозок отунан сактоо сурайм. Ва мин азабил кабр. Кабр азабынан сактоо сурайм. Бул кабр азабы боюнча келгенде, туугандар, кабырда же болбосо кыргызча айтканда мүрзөдө азап болот. Капырларга азап болушунда талаш тартышсыз. Такыба мусулмандарга азап болбойт кабырда. Кудайдан корккон, ыймандуу мусулмандарга азап болбойт. Күнөөкөр мусулманмын дейт, бирок намаз окубаган, мусулманмын дейт, бирок арагынан тыйыла албаган, ушуга окшогон күнөөкөр, фасык мусулмандарга азап болушу мүмкүн. Эми биз билбейбиз да, биздин абалыбыз кандай болот, Кудайым иншалла оңунан жакшы өлүм берсин деп үмүт кылабыз. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассалам не деди? Кабыр азабынан сактоо сураган. Ом фитнатил махя вал мамат, жана өлүктөрдүн жана тирүүлөрдүн фитнасынан. Тирүүлөрдүн фитнасы ошол тирүү кезде ар кандай туура эмес жолдорго түшүп кетүү, бидат жолуна түшүп кетүү. Ал эми өлүктөрдүн фитнасы болсо, ошол өлгөндөн кийин жана фитналанып, жана ыймансыздар туш болгон сынакка туш болуп калуудан Кудайым өзүң сакта деген сөз. О мин шарри масихи даджал, жана масихи даджалдын азгырыгынан сактоо сурайм деп, ушул 4 нерсени окугун деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан деп атат да. Имам Муслим риваят кылган хадисте келет экен бул. Hazreti Abu Bakr Sıddık'tan bir rivayet varken, Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh aytat, "Kultu ya Resulallah", men aytdım deydi, ey Allah'ın elçisi, "Allimni duan ad'u bihi fi salati." Bir dua öğretseniz men daima namazda şonu okup жүрейин деп Hazreti Abu Bakr Sıddık peygamberimizden soraptır. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytat, "Kul, aytqın, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira." Ey Allah'ım, men nafsime köp zulumduklardı kıldım. "Ve la yaghfiru zunuba illa ant." Күнөөлөрдү кечире турган эч ким жок, бир гана сенден башка, бир гана сен кечире аласың. Фагфирли магфирата мин индик вархамни. Ey Allah'ım, özüң менин күнөөмдү кечир жана өзүң менин рахматыңы ал. Иннака антал гафурур рахим. Сен чындыгында гафур, кечиримдүү, рахим, райымдуу затсың деп ушул дуаны оку деп пайгамбарыбыз Hazreti Abu Bakr Sıddık'a ушул дуаны үйрөткөн экен намаздын аркасынанчы. Bir günü Hazreti Muaz ibn Cebel aytat, Peygamberimiz meni kolumdan jetelep aldı deydi. Ey Muaz, men seni жақшы көрөмүн деп айтты deydi. Men de ayttım,
ey Алланын элчиси, мен дагы сизди жакшы көрөмүн деп мен айттым дейт Азирети Муаз. Пайгамбар айтты дейт: "Фала тада ан тaqula fi duburi kulli salatin Rabbi a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik." Sen эч качан намаздын аркасынан ушул дуаны айтканды таштабагын. Ey Allah'ım, Rabbi a'inni ala zikrik. Ey Allah'ım, meni seni estoygo jardam ber. O şükrik, sağa şükür kılууга jardam ber. O husnu ibadet, jana sağa jakşı ibadat kılууга özüň jardam ber. Sağa jakşı ibadat kılayın, eптеп септеген ibadat emes dep ушул дуаны oku dep Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Muazga öğretken eken. Keyinki duada olsa Shaddad ibn Avs'tan Peygamber aleyhissalatu vesselam namazda uşul duanı okuytken: "Allahümme inni es'aluka sabata fil amri ve azimata ala rushd." Ey Allah'ım, inni es'aluka, men senden soraymın, as-sabata fil amr. Uşul İslam yolunda bekem bolууну surayım. İslamda bekem kıl. Erteң bar tayıp ketpeyin. Gayrı var erteң bar bayağı eski yoluma düşüp ketpeyin. Uşul İslam yolunda bekem kıl dep dua kılatken. Ve azimata ala rushd. Jana ошол туура жолдо эң жакшысын амал кылууга өзүң тауфик бер. Ва асалука шукра ни'матик. Ey Allah'ım, senden bergen жакшылыктарыңа шүгүр кыла билгенди сурайм senden. Ва хусна ибадатик, сага жакшы ибадат кылуунун сурайм. Тауфик бер ошого. Ва асалука калбан салиман ва лисанан садикан. Жана ey Allah'ım, мен senden сурайм, калбы салим сурайм. Калбы салим дегенде оорулуу эмес жүрөк. Allah Taala Kur'an'da münafıklardı fi kulubihim marad deyt. Alardın жүрөгүндө оору бар дейт да. Alardın жүрөгү оорулуу. Alardın жүрөгүндө şirk дегенооруlar бар. Alardın жүрөгүндө bid'at дегенооруlar бар. Alardın жүрөгү ошондой оорулуу дейт да. Ошон үчүн Kur'an'da yawma la yanfa'u malun ve la banun. Kıyamet günde ушундай bir gün, al günde senin байлыгың жардам бере албайт. Ve la banun, bala чакаң, тааныш билишиң жардам бере албайт. İlla men atallaha bi kalbin salim. Бирок bir gana Allah Taalaga salim жүрөк менен, таза жүрөк менен келсе, ошол таза жүрөк жардам берет деген да. А таза жүрөк деген эмне? Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма дуа кылган экен: "Ey Allah'ım, Allahümme inni es'aluka kalben saliman." Ey Allah'ım, maga özüň salamat жүрөк бер, таза жүрөк бер. Ve lisanan sadikan, çındıkты süйлөгөн, акыйкатты süйлөгөн til ber. Ve as'aluka min hayri ma ta'lam. Sen kanday jakşылыкты bilseň, ошол jakşылыктын баарын мага бере көр. Ve a'udu bika min şerri ma ta'lam. Sen bilgen kanday jamandыктарды bilseň, ошол jamandыктарынан баарынан meni alys kıl. Ve astaghfiruka lima ta'lam. Jana ey Allah'ım, sen bilgen günöөлөрүңдөн men özüňdөн keçirim surayım, menin günөөmdü keçir dep Peygamber aleyhissalatu vesselam mana ошо окшогон dualardy kılat eken da. Keyinki de bolsa kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqulu fi salatihi ba'da teşahhud: "Ahsanul kelami kelamullah ve ahsanul hadi hadi Muhammed." Teşahhudda uşul duany okuytken: "Ahsanul kelami kelamullah." Sözdördün jakşысы Allah'tın sözü, joldun jakşысы bul sünnöttün jakşысы Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Peygamberdin sünnötü dep. Hazreti Samura radıyallahu anhudan deyit: Peygamber aleyhissalatu vesselam bizde imamga жооп кайтаруunu үйрөттү. Жана бирибизге бирибиз жакшы мамиле кылып, жана бирибизге бирибиз салам айтууну үйрөттү дейт. Бул жерде ушундай хадис келиптир. Аллахтын рахматы жааганда, намаз окуганда биринчи имамга жайт экен. Имамга жайт экен дагы имамдын оң тарабындагыларга рахмат бөлүнөт экен да, Аллахтын рахматы. Намаз окуганда Аллахтын рахматы, берекеси түшөт экен. Ошо рахмат, береке биринчи имамга жайт экен. Анан имамдын оң жагындагыларына, улам имамдын оң жагында ким жакын отурушуларга таркалат экен дагы, анан алып өткөндөн анан сол жак анан ушинтип кетет экен да. Ошондон баягы имамга бул жерде ушуну айтып атат да. Мындай дейт: Kunna iza sallayna khalfa Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamberimizin arkasından namaz okuganda ahbabna an nakuna an yamini. Peygamberin oң жагында болгонго шашылат элек. Намазда турганда имам оң жагында, Peygamberin oң жагында болобуз дейт. Yuqbilu aleyna bi wajhi, анткени Peygamberimiz дайыма намаз бүткөндөн ошо бизди карап отурат эле, оң жагын карап отурат экен да. Fasami'tu yaqul Rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak aw tajma' ibadak. Ana ошо Peygamberдин ошол намаз бүткөндөн бизди карап отурганда ошол сөзүн уктук дейт. Rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Ey Allah'ım, kıyamatta pendeleriңди көрдөн кайра
тирилтип тургузган кезде кини азабак, мени өзүң азабыңдан сактай көр деп пайгамбарыбыздын ушул дуаны окуганын көрдүм деди. Айшени Умму Салам энебиз айтат. Пайгамбарыбыздын учурунда аялдар намаз окуп бүткөндөн кийин, фарз намазды окуп бүткөндөн кийин салам бергенде аялдар туруп кетет экен. Аялдар чекеде намаз окуйт да. Фарзды окуп бүткөндөн кийин аялдар туруп кетет экен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жана пайгамбар менен болгон кишилердин бардыгы ошол ордуларында отуруп зикирлерин толтурат экен да. Биздегидей эле, биз деле отуруп алып зикирин толтуруп дуа пуаңды кылып туруп атпайсыңбы? Демек, мындай дейт да. Умму Салам энебизден айтат: "Инна ниса фи ахди Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам", аялдар пайгамбар алейхиссалату вассаламдын учурунда кунна ида салламна минал мактубати кумна, фарз намазга салам бергенден кийин туруп кетишет экен. Дуасын окуп. Ал эми эркектер пайгамбарыбыз отуруп ордунда калат экен, сахабалар дагы ордунда калат экен. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам анан бир окумдан кийин турганда, анан сахабалар дагы аркасынан турат экен. Ананас, Hazreti Anas radıyallahu anhudan Peygamber aleyhissalatu vesselam haddahum ala salat. Peygamber sahabalardı namaz okuğa kızıktırdı. Ve nahav man yansarifu qabla sirafihi min as-salat. Anan Peygamberimiz tıyığı salgan deyit. Men namazdan ketmeyince sizler dagı ketpegile dep. Ошондуктан Peygamberimiz uçurunda sahabalar Peygamberimiz namazda okup ordundan zikirin tolturup başkasını kılıp turganга jeri sahabalar da turчу эмес экен да.